Биринчи айым деген түшүнүк англис тилинен first lady деген сөздөн алынган. Бул статус алгачкы жолу 1809-1817 жылдары АКШнын ошол кездеги президенти Джеймс Мэдисонун жубайы Долли Мэдисонго берилген. Бирок биринчи айым термини 1877 жылдан тарта белгилүү боло баштаган. Биринчи айым деп эсептелген өлкө башчынын жубайлары Кошмо Штаттарда популярдуу болуп саналган. Андан кийин парламенттик республикалар бул сөздү кеңири колдонуп баштайт. Ал эми монархиялык бийлик башкарган мамлекеттерде биринчи айым статусу берилбейт. Биринчи айымдар эмне кызмат аткарат? Жөнөкөй жумушчунун жубайынан кандай өзгөчөлүгү болушу мүмкүн? Көрсө алардын жумушу көп экен. Аты айтып тургандай эле биринчи айым башкаларга баскан турганы, кийинүү стили, инсандык сапаты жана кылган мамилеси менен үлгү көрсөткөн айым болушу керек. Алар мамлекеттин жүзү деп саналат. Президент чет элдик жолугушууларга чыкканда аны коштоп жанында жүрөт. Биринчи айым жолдошуна дипломатиялык жактан колдоо көрсөтөт. Көбүнчөсү биринчи айым барган өлкөдө телеканалдар аял затына тиешелүү программаларга конокко чакырышат. Талапка ылайык президенттин жубайы жогорку билимдүү болуп, өз элинин каада салтын, тарыхын жакшы билүүсү шарт. Кээ бир өлкөлөрдө, мисалы Латын Америкада, Францияда премьер леди деп аташат. Бул статус үлгүлүү айым деген мааниде. Айрым мамлекеттерде эгер президент айым болсо, анын жолдошу биринчи мырза статусун алат. Биринчи айым бул статусту алган инсан ошол мамлекеттин көч башы болуп эсептелет. Аял жакшы, эр жакшы дегендей, алардын өлкө башкарууда кошкон салымы эбегейсиз зор күчкө ээ болуп саналат.